Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык абал жакшырып келет. Шаарларды көрктөндүрүү боюнча дагы чоң жумуштар өткөрүлүп, социалдык жактан маанилүү болгон жаңы объектилер курулууда. Мунай-газ тармагындагы инновация, жаңылануулар жана жарандар үчүн түзүлгөн ыңгайлуу шарттар. Мунун баары Кыргызстандагы Газпром компанияларынын тобу жүргүзгөн ишмердүүлүгүнүн негизинде ишке ашты десек болот. Ийгиликтүү иш алып баруунун жыйынтыгын өлкөдөгү ар бир үчүнчү унаа Газпромнефть Азиянын май куюу бекеттеринен май куйгандыгы, ар бир экинчи учак Газпромнефть аэроавиациялык майын колдонгондугу жана ар бир үчүнчү үй бүлө Газпром Кыргызстан компаниясынан келген жаратылыш газы менен пайдалангандыгынан көрсө болот. Газпром компаниясынан Кыргызстанда өзүнүн ишмердүүлүгүн эң алгачкы болуп баштаган бул Газпромнефть Азия компаниясы болуп эсептелет. Компаниянын иш алып баруудагы негизги багыты бул Россиялык мунай продуктуларын дүң жана чекене алып келүү жана Газпромнефть май куюу бекеттеринин алдындагы коштоочу бизнести жүргүзүү. Эгерде бир аз артка кайрылып, 11 жыл мурда өлкөнүн күйүүчү майлоочу материалдар рыногу кандай абалда экендигин эстей турган болсок, мунай продуктуларынын айрыкча айдап себүү иштери жүргүзүлүп жаткан учурда жетишсиздиги эске түшөт. Рынокко мындай ири компаниянын келиши менен мотордук мунай заттары рыногунда абал түп тамырынан өзгөрө баштады. Эң алгачкы күндөн тарта Газпромнефть Азия лидерлик орунду ээлеп, Кыргызстандын дүң жана чекене мотордук мунай заттары рыногунда ири оператор болуп, өлкөнүн бардык булуң бурчундагы аймактарын тынымсыз керектүү продукциялар менен камсыздап келет. Газпромнефть Азия стабильно развивается на протяжении 11 лет на рынке. Газпромнефть Азия мотордук мунай зат рыногунда 11 жылдан бери туруктуу иштеп келе жатат. Бул жылдар аралыгында компания сапаттуу Россиялык мунай продуктулары менен өлкөнү тынымсыз камсыздап, айрыкча бул айдап себүү иштери жүргүзүлүп жаткан учурда өтө маанилүү эмеспи? Жыйынтыгында күйүүчү майлоочу материалдардын баасы турукташып, алгылыктуу жыйынтыктарга жетишти. Кыргызстандагы майдын баасы эң төмөнкүлөрдүн бири. Өлкө бүгүнкү күндө дүйнөдөгү бардык мамлекеттердин ичинен 21-орунда турат. Компания ири салык төлөөчү болуп, бүгүнкү күндө республикалык бюджетке которуулар 8%га жетти. Сегодня отчисление в республиканский бюджет составляет порядка 8%. Компаниянын Кыргыз Республикасы жана Россия Федерациясынын ортосундагы экономикалык кызматташуусун өнүктүрүүгө кошкон салымы чоң. Айтсак, 2012 жылы Газпромнефть Азия Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланган. Газпром Кыргызстан компаниясы өлкөнүн аймагында иштеп баштагандан тарта газ тармагы толугу менен оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлүп, газ менен камсыздоо жана жаңы газ түтүктөрүн курууда ири масштабтагы жумуш аткарылды. 2016 жылы Бишкек шаарынын 10 жаңы конушу жана Чүй облусунун калктуу пункттарына газ киргизилди. Жалпы 300 000 үй бүлө жана ишканалар күн сайын көгүлтүр оттун пайдалуулугун жана экологиялык жактан зыянсыз экендигин түшүнүшүп, жаратылыш газы менен колдонушат. В соответствии с инвестиционной программой рассчитана на 3 года. Инвестициялык программага ылайык 2016, 2017, 2018 жылдарга Бишкектин 22 жаңы конушу жана Чүй облусунун 5 калктуу пунктуна газ киргизүү каралган. 2015 жылы Кыргызстанды газификациялоонун башкы схемасы түзүлүп, ал 2030 жылга чейин иштелип чыккан. Анда газ менен камсыздоонун деңгээлин 24%дан 66%га чейин көтөрүү каралган. До 66%. 2017 жылдын жыйынтыгы менен 100 000ден ашуун абоненттер Бишкек шаарынын 7 жаңы конушу, Чүй облусунун 5 калктуу пункту жана Ош облусундагы 1 айлы газ менен камсыздалмакчы. Газпромдун өлкөнүн рыногуна келүүсү менен газ тармагы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, Кыргызстан жана Казакстандын чек арасында жаратылыш газынын баасы 1000 кубометрге $224 $150 чейин төмөндөтүлдү. Печальная история, которая была у нас в республике с апреля 2014 года по декабрь. Өзүңүздөр билгендей, 2014 жылдын апрель айынан декабрь айына чейин өлкөнүн түштүк аймактарында элдер көгүлтүр отсуз калып, өтө кейиштүү окуя болгон. Биз көгүлтүр от алып жүргөн коңшу Өзбекстан өлкөсү менен дагы белгилүү бир кыйынчылыктар болгон. Албетте, көгүлтүр отту дагы 1000 кубометрин $220 кымбат баада сатып алып жатканбыз. Бүгүнкү күндө оттун баасы 1000 кубометрге $150. Бул деген 2 эсеге арзан дегенди билдирет. Эң негизги артыкчылыгы бул биздин өлкөнү тынымсыз көгүлтүр от менен камсыздап келе жаткандыгы. Газа нашей республики. 3 жылдан бери тарифтик политиканы жогортулабай көтөрбөй келатабыз. Биз ошол негиз биз милдетибиз бар болчу тарифтик политиканы кармагандай. Анан тариф политикасын
биздин ошо мамлекеттик орган коюп берет, ошол тарифти биз ошол тариф менен иштеп атабыз. Кыскача айтып кетсек, азыркы убакытта коюлган тариф биздин чыгымдарыбыздын бир 35-40%-дан көбүнчөсүн жаппайт. Ал дефицитти бизден Россия Федерациядан Газпромдон жабылат. Газга кошулуу боюнча иш-чаралардын ар кандай жумуштарын биз азыр бекер өткөрүлө баштадык. Мурун эми эскизди жасоо, ал эскизди колдонуу, андан кийин врезка, пусконаладка деген жумуштар, андан тышкары технический условия деген жумуштар бардыгы бир 7-8 миң болчу. Азыркы убакытта ал жумуштарды бекер өткөрүп атабыз. Андан тышкары ар бир газопроводдун бир погонный метринин баасы 1200-1100 сом болчу. Азыркы убакытта биз ошол бааны бир 600-700 сомго түшүрдүк. Андан тышкары биздин компаниянын карыздары боюнча айтып кетсек, биз келгенде Кыргызгаз компаниясында 54 миллион доллар карыз бар болчу. Ошонун ичинде 42 миллион казактарга газ үчүн, андан тышкары 12 миллион бул Кыргыз Республикасынын бюджетине, соцфондко, анан жана налогторуна. Газпром Кыргызстан ишмердүүлүгүнүн натыйжасында 40 жылдан бери биринчи жолу өлкөнүн газ системасын модернизациялоо жана Бухар газонасостук район Ташкент, Бишкек, Алматы магистралдык газ түтүгүн түтүк ичинде диагностикалоо боюнча чоң жумуш аткарылды. Анын жыйынтыгында 739 дефект жана 200дөн ашык түтүктөр алмаштырылды. В прошлом году начаты были работы по реконструкции. Мурунку жылы биринчи кезектеги магистралдык газ түтүктөрүн оңдоп түзөө жумуштары жасалды. Бул диаметри 720 мм болгон 1065 километрден тартып 1113 километрге чейинки аралыкта жүргүзүлгөн иштер. Биз бул жумуштарды апрель айында аяктадык жана экинчи кезекте 1001 километрден тартып 1065 километрге чейин курулмакчы. Магистралдык газ түтүгү мындан 40 жыл мурда курулгандыгын белгилеп кетишим керек. Анын техникалык мүмкүнчүлүгү 30 эле жылга эсептелген. Бул убакка чейин оңдоп түзөө же диагностикалоо боюнча эч кандай жумуштар аткарылган эмес. Бул жылы Кыргызстандын Чүй облусунун түндүк жагына жана Казакстандын Талдыкурган, Алмата облусу, ошондой эле шаарларына газдын келүүсүн камсыздоочу курулуш иштерин ийгиликтүү аяктадык. Транзит этого газа в южные регионы Казахстана: Алматинская область, Талдыкурганская, город Алмата. Ар бир компаниянын туруктуу жана прогрессивдүү өнүгүүсүнүн негизи бул анда квалификациялуу жана компетенттүү адистердин болушу. Газпром компаниялар тобу өлкөдөгү эң ири жумуш берүүчүлөрдүн бири. Компанияларда бүгүнкү күндө 5000ден ашуун адам эмгектенет. Ал эми аткаруучу ишканалардын 15000ден ашык кызматкерлери жумушка орноштурулган. Бул жерде ишмердиктин эң жогорку көрсөткүчүнө профессионалдуу, биримдиктүү жамаатынын арты менен жетишип келе жаткандыгын дайыма белгилеп келишет. Мисалы, Уран Дүйшөнбиев компаниядагы өзүнүн эмгек жолун мындан 6 жыл мурда жөнөкөй оператор кызматынан баштап, азыр май куюучу бекеттердин биринде башкаруучуга чейин жеткен. Мындай ийгиликтерге жетүүсүн Уран компанияда иштөөгө түзүлгөн шарттар жана кызмат ордунан көтөрүлүү кызыкчылыгы менен байланыштырат. Негизи карьералык өсүү мүмкүнчүлүктөр аябай чоң бул компанияда. Мисалы, ар кайсы конкурстар болот, ошолорго катышып, өзүңдү көрсөтүп, жакшы иштеп, аракет кылсаң, мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, азыркы убакытта аябай көп мисалдар бар. Ошолордун баарын мен өзүм тааныйм, өзүм көргөм. Андан тышкары өзүм деле өсүп келгем, оператордон баштап управляющийге чейин. Мындай айтканда 6 жыл бул көп деле чоң мөөнөт эмес. Мындай мисалдар компанияда өтө көп. Албетте, кызматкерлердин кесипкөйлүгү көптөгөн факторлорго көз каранды. Алардын ичинде эң маанилүү ролду кызматкерлерди окутуу жана өнүктүрүү болуп саналат. Компанияда окутуу системасы так жолго коюлган жана ар бир адам жумушка орношоордун алдында Газпромнефть Азиянын региондор аралык окутуу борборунда атайын окутуу курсунан өткөрүлөт.
Аймактар аралык окутуу борбору 2009-жылы түптөлүп, ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан аккредитациядан өткөрүлгөн. Иштеп жаткан убактан тарта окутуу борборунда 5000ден ашык адам билим алып, алардын катарын Казакстан жана Тажикстандын кандидаттары толуктаган. Сейчас мы с вами находимся в учебно-производственном классе. Здесь находится 20 компьютеров, терминалы на 20 рабочих мест. Наши учащиеся знакомятся с правилами работы на кассе, учатся принимать товары. Биз азыр окутуу өндүрүштүк классындабыз. Бул жерде 20 компьютер жана терминалдар бар. Биздин окуучуларыбыз кассада иштөө эрежелери менен таанышышат. Товар жана күйүүчү майды кабыл алууну үйрөнүшөт. Ал эми бул зона болсо реалдуу май куюучу бекеттей. Бул биринчи даярдоонун алкагында. Ал эми мындан тышкары квалификациясын жогорулатуу боюнча дагы өткөрүлөт. Биздин берген билим бул эле жумушта эмес, башка жерге барып иштей турган болсо дагы керек болот. Перейдут, могут работать на кассе в магазине, они получают навыки психологических приемов общения с людьми. Это и в жизни поможет, и при общении с руководством. То есть наши комплексные программы, они не только для этой работы пригодятся, но и вообще в жизни. Кыргызстандагы Газпром компанияларынын тобу социалдык жоопкерчиликтин принциптерин туруктуу кармап, калк үчүн социалдык маанидеги программаларды ишке ашырып келет. Кайрымдуулук жана колдоого алуу иштерине гана Газпром компанияларынын тобу 260 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. Газпромдун өлкөнүн аймагына келиши менен 7 заманбап дене тарбия, ден соолукту чыңдоочу комплекстери курулуп, 30дан ашуун балдар аянтчалары орнотулуп, республика боюнча 2000 ардагерге жана өлкө боюнча 100 медициналык мекемелерге, 50 балдар үйлөрүнө жана интернаттарга жардам көрсөтүлүп, 100 миңден ашуун кыргызстандыктар колдоого алынып, 7 миңден ашуун спорттук, билим берүү жана маданий иш-чаралар ишке ашырылып, каржыланды. Программой развития «Газпрома» на территории Киргизии предусматривается реализация большого проекта, который называется «Газпром детям». Это социальный проект, включающий в себя строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В прошлом году было построено 7 таких физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году предусматривается строительство. Газпромдун Кыргызстандын аймагындагы өнүктүрүү программасында Газпром балдарга ири долбоорунун алкагында каралган. Бул дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплекстерин курууну өзүнө камтыган социалдык долбоор. Мурдагы жылы 7 мындай комплекс курулган. Бул жылы дагы 2 комплекс Нарын жана Жалал Абад областарында курулмакчы. Биздин өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин жана Газпромдун төрагасы Алексей Миллердин сүйлөшүүлөрүнүн алкагында бул жылы жаңы инновациялык орто билим берүү мектебинин капсуласы салынды. Бул мектеп 1000 окуучуга ылайыкталган. Долбоордо эң алдыңкы технологиялар жана окуудагы эң мыкты методдор колдонула тургандыгы каралган. Анда 2 сүзүүчү бассейн 1 класстан 4 класска чейин жана жогорку класстарга. Мындан тышкары бир нече спорттук ачык аянттар, футболдук, волейбол, теннис корттору, жабык спорттук аянттары, компьютерлештирилген инновациялык доскалар менен окуу класстары камтылган. Кыскасы кичинекей бордон баштап эмерек окуу куралдарына чейин толук камсыздалмакчы. Учебные классы со всем оборудованием, с компьютерами, с инновационными досками, одним словом, начиная смело и заканчивая уже обеспечением мебелью, партами, книжным фондом, всякими техническими нововведениями. Карымдуулук жагында айтып кетсек, бул программабызда иштеп атат. Биз эсептеп көрсөк, ушу 3 жылдын ичинде бир 25-30 миллиондон ашык жардам берилди. Эми бул ар кандай майыптарга, ветерандарга, андан тышкары жана бала бакчаларга, балдар үйлөрүнө да чоң жардам берилип атат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы Газпром компанияларынын тобу мамлекеттин ишенимдүү өнөктөшү болуп калды. Компаниялар өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө сезилерлик салымын кошту. Компаниялар иштеп баштаган 2006 жылдан 2017 жылга чейин Кыргызстандын бюджетине болгон төлөмдөрү 42 миллиард сомдон, же которуулар башталган учурдан тарта акчалык эквивалентте 1,5 миллиард доллардан ашкан. Ошентип мамлекеттин алдыңкы өнөктөшү болгон Кыргызстандагы Газпром компанияларынын тобу өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн экономикалык ишмердүүлүк жагынан активдүү болуп, чыныгы стратегиялык өнөктөш экендигинин үлгүсүн көрсөтө алды.